Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажибаев Түркияга 2 кишилик эс алуу үчүн Финансы министрлигине 50 сертификат белекке берди. Бул маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Ажибаевдин Түркияга 100 кишини жөнөтүүгө мүмкүнчүлүгү барбы? Негизи мамлекеттик кызматкерлерге мындай белек берүү мыйзамдуубу? Алдыда айтып беребиз. Депутаттын каржы министрлигине Түркияда 2 кишилик эс алууга 50 сертификат белеки бергендигин бир катар маалымат каражаттары жазып чыккан. Анда эс алууга деген сертификаттар министрликтин кызматкерлерин колдоо жана аларды ишке шыктандырууга негиз болоору айтылган. Биз Чыңгыз Ажибаев белекке берди делген жолдомолорду карап, кызматкерлерди 7 күнгө эс алууга алып бара турган компания менен байланыштык. Баш кеңсеси Түркияда жайгашкан SIP Service Travel Agency деп аталган ишкана азыр сертификаттар сатылбай турганын, бирок белек үчүн гана белгилүү өлчөмдө чыга турганын айтты. Компаниянын Бишкектеги өкүлү бир катар мамлекеттик органдарга берилгендигин кошумчалады. Отель болот сизде, 7 күн отель, 5 жылдыз в основном. Трансфер болот айке, завтрак болот. Бул 50 евро ичинде, только на базе завтрака болот. Сертификатта пакет бар, за проходной билеттер, обед, ужин пакет бар да. Көп жабо бердим де, МВД бердим, финансыга да бердим, налоговая бердим, судьяга бердим, чоо жерде бердим да. Компаниянын өкүлү берген маалыматка ылайык сертификатты белекке алган адам Түркияга барыш келиш жол чыгымдарын өз төлөп 50 еврога сертификатты активдештириши керек. Ал 4 же 5 жылдыздуу жатакананын, таңкы тамактын, трансфердин жана коштоочу гидтин акысын жабат. Барган адам каалоосуна жараша кошумча $300 өйдө кызматтарды сатып алса болот. Ага музей, оюн зоок же башка акча төлөп кире турган жайлар кирет. Ачык булактарда Түркияга 2 кишилик эс алууга бир сертификаттын баасы орто эсеп менен $500 же 43 миң сомду түзөт. Жалпылап айтканда 50 жолдомону сатып алыш үчүн дээрлик 2 миллион сомдон ашуун каражат сарпталат. 100 адамды эс алдырууга эл өкүлүнүн мүмкүнчүлүгү жетеби? Биз депутаттын 1 жылдык кирешесин карап көрдүк. Чыңгыз Ажибаевдин 2023 жылы тапшырган декларациясына ылайык 1 жылда тапкан кирешеси 1 миллион 863 миң сомду түзгөн. Ал эми чыгашасын депутат ачыктаган эмес. Ажибаев мындан сырткары өзүнө таандык 2 батири бар экенин көрсөткөн. Биз бул тууралуу депутат Чыңгыз Ажибаевдин өзүнө да кайрылып көрдүк. Эл өкүлү бул жалган маалымат экенин айтып, бул ишке анын эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Бирок Ажибаев сертификатты тапшырган тарап менен тааныштыгы бар экендигин ачыктап, маалыматты министрлик туура эмес чыгарганын, сертификатты ал бербегенин билдирди. Бул сертификатты мен берген жокмун. Бул сертификатты ошол жанагы турфирма деп коебуз го биздечи. Ошол турфирма өзүнүн атынан алып барып берген. Мен ошол жерде болуп калдым да. Ошол барып калганым үчүн эле ошол туура эмес маалымат кетип калды. Андан кийин дагы жанагы Спутник порталдагы өзүнчө бир опровержение бербеди. Бул ошол туркомпания берилген экен, туркомпания тарабынан депчи. Ар бир министрликте жанагындай өздөрүнүн пресс-секретарлары бар, ошол прессасы бар. Ошол жерден кичине кемчилик кетип калды. Компания менен биз тааныш болуп, ошондуктан эле чогуу барып калганбыз. Биз Спутник агенттигине чыкты делген материалды карап көрдүк. Макалада Ажибаев министрликтин кызматкерлерине сертификат бергени төгүндөлгөн эмес. Анда депутат сертификаттарды өзүнүн атынан эмес, турфирманын башкарган жакын досунун атынан белекке бергендиги жазылган. Эске салсак, Чыңгыз Ажибаев парламентке бир мандаттуу Лейлек Шайлоо округунан келген. Ал депутаттыкка чейин Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасында тергөөчү болуп иштеген айтылат. Ал ортодо Финансы министрлигине дагы бул суроо менен кайрылып көрдүк. Мекеме алгач суроого жооп берүүдөн карманып, кийин кат түрүндө гана жооп узатты. Министрлик катта сертификаттар берилгендигин моюндап, алар сунуш иретинде болгонун, бардык чыгымдарды эс алууга бара турган адам төлөшү керек экендигин маалымдады. Бардык чыгымдар эс алууга баруучу адамдардын жеке эсебинен төлөнө тургандыгын, министрлик же берген тарап эч кандай төлөм жүргүзгөн эмес экендигин жана бүгүнкү күнгө чейин өз каалоосу менен сертификатты алууга кызыктар кызматкерлер болбогондугун билдирет. Анткени менен Финансы министрлиги сертификаттарды депутат бергенин төгүндөгөн эмес. Ал эми кызматкерлерге сунуш катары берилгендиги тууралуу расмий документ барбы же жокпу деген суроо ачык бойдон калды. Биз бул маселе тууралуу өлкөнүн көзөмөл органы болгон башкы прокуратурага да кайрылганбыз. Тилекке каршы мекеме бизге жооп берген жок. Мындан улам юрист Таттыбүбү Эргешбаевага суроо узаттык.
Ал бийлик катары берилген кымбат эс алуу сапарлары саясий ыйгарым укуктуу адам тарабынан сунушталса, кызматтык кызыкчылыктардын кагылышуусу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу катары каралышы мүмкүн экендигин билдирди. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик муниципалдык кызматы жөнүндө жана коррупцияга каршы аракеттер жөнүндө мыйзамдарына ылайык мамлекеттик кызматкерлер өз милдеттерин аткарууда калыс жана көз карандысыз болушу керек. Бийлик катары берилген кымбат эс алуу сапарлары айрыкча саясий ыйгарым укуктуу адамдар тарабынан сунушталса, кызматтык кызыкчылыктардын кагылышуусу катары каралышы мүмкүн. Ал эми юрист Нурбек Токтокунов бул жагдай мыйзамсыз баю же пара берүү да катары каралып, бир катар мыйзам бузуулар болгондугун көрсөтөрүн белгиледи. Токтокунов окуя укук коргоо органдарына коңгуроо кагаарын кошумчалады. Депутаттын аты аталып, кабар маалымат агенттигине министрликтин ыраазычылык билдирип атканы мыйзамсыз иштер болгонун айгинелейт. Мамлекеттик кызматкерлерге белек алууга болбойт. Ал үчүн атайын каттуу же тийиштүү документтер болуш керек. Сертификаттар депутаттын таасир астында министрликке берилсе, УКМК, прокуратура жана ИИМге мыйзамсыз иштер болду деген коңгуроо. Сертификаттарды министрликтин кызматкери алганы жеке мүнөздөгү материалдык пайда көрүү болуп саналат. Министрлик алса, ал каттоодон өтүп, мамлекеттик менчикке өткөрүлүшү керек жана аны жеке адамдар колдонбошу керек. Андай болбосо коррупциялык иштер болду деген шектенүү жаралат. Белгилей кетсек, мындай сертификаттар бир гана каржы министрлигине эмес, салык кызматына жана сотторго дагы берилгендигин сертификаттарды тапшырган компаниянын өкүлү айтып берди. Сиз бул окуя тууралуу кандай пикирдесиз? Комментарий калтырып, бул видео менен бөлүшүңүз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Айсел Сооронбай болдум. Көрүшкөнчө.